Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош облусунун Кара Суу районунун жана Кара Суу шаарынын тургундары. Амансыздарбы? Биз бүгүн Тез кабар каналы Кара Суу шаарына келдик. Биз азыр Кара Суудагы эски Заводская көчөсүндө, тактап айтканда азыркы Жусуп Аматов көчөсүндө турабыз. Бул асфальт көчөдөн мына улууна келе жаткан жол менен түз чыгып барсаңыздар 300 метрден кейін Кубаныч деген ресторан жайгашкан. Ал эми андан бери сол жакта мына крышасы көрүнүп турат. Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы, тактап айтканда акимият жайгашкан. Анын жанында площадь бар экендигин эсиңиздерге салам. Эгер ушул жерден түз чыгып барып оңго бурулуп кетсеңиздер, Ошко барасыздар, солго бурулуп бир аз жүрсөңүздөр Кара Суудагы легендарлуу Оптум Кара Суу базарына келсеңиздер болот. Буюрса сиздер бул чыгарылышта Кара Суудан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди жана мына ушул сиздер көрүп турган Асел жана Асия деген дүкөндү мен сиздерге көрсөтөмүн. Бул дүкөн батир менен кошулуп сатууга коюлуп жатат. Эгерде сиздер Кара Суунун тургуну боломун десеңиздер, анда Кара Суудан үй издеп жаткан болсоңуздар, Кара Суудан батир издеп жаткан болсоңуздар, Кара Суудан мына ушундай бизнес точка издеп жаткан болсоңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Азыр ээси менин жанымда. Экөөбүз кошулуп сиздерге дүкөндү дагы, батирди дагы айтып берүүнү баштайбыз. Эже, саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз ким эле? Тиле. Тилеже. Канча убактан бери иштетесиз бул магазинде? 3 жылдан бeri. 3 жылдан бери, э? Бул негизи билбейм канча тонналык контейнерден жасалыптыр. Эгер узун туурасын айта турган болсок, контейнерден сырткары мына алдына атайын темир тосмолору менен үстү навес болуп, атайын тосулуптур навес. Узун туурасы контейнерди кошуп эсептегенде бул жагы 4 метр, ал эми көчө тарабы 6 метр экен. Демек ички квадратура 24 метр же болбосо 25 метр квадрат чыгат экен. Азыр эми иштетип атасызбы эже? Ооба, иштеттим. Иштетип атасыз, киреше түзгө эле болуп атабы? Жакшы болот. Багып атат үй бүлөнү. Багат. Нарак беракка той-пойго жетип атат. Жетет. Камера наблюдение коюп коюпсуз, а? Ушул бойдон калтырасыз эми, а? Калтырам. Балким эми товарыңызды эсептесеңиз, товары менен сатышыңыз деле мүмкүн да. Товарымды отдельно эсептеп берем. Отдельно эсептеп бересиз. Бирок мынау ичиндеги полкалары, холодильниктери ичинде калабы? Бардыгы. Калат. Кондиционер калат. Бардыгы. Дап даяр экен, караңыздар. Полу да жакшы, линоним. 6 холодильник бар. 6 холодильник бар экен. Кээ бирлери фирманыкы деле болушу мүмкүн. Ичинде эмне болсо, товардан сырткары оборудованиялар бардык акчанын ичинде калат экен. Демек сиздер үчүн даяр бизнес. Эгер бизнес баштайбыз десеңиздер, аракет кылыңыздар. Мына ушул контейнердин ичи. Жайында кондиционериңиз иштейби? Иштейт. Жайында муздатат, кышында жылытат. Азыр жылуу экен. Абдан жакшы. Мына караңыздар. Бул жерде домдун жанында, двордун астында негизи мындай контейнерди иштетүү бир үй бүлөгө өтө жакшы кирешени алып келе турган бизнес болуп саналат. Мына ушундай. Камера наблюдение иштейт экен. Мен бир катар ички абалын мен сиздерге толук көрсөтүп чыктым. Бул Асел жана Асия дүкөнү болду. Ал эми ушул эле дүкөндүн ээсинин үйү кошулуп сатылып жатат. Мына ушул Заводская көчөсүндө жайгашкан 105 серияда салынган үйдүн сол жактан эсептегенде 1 подъездинде жайгашкан 2 бөлмөлүү батири сатылат. Биз азыр дүкөндөн ылдый тарапка жүрүп, Жусуп Аматов көчөсүндөгү 8Б номурундагы 5 кабаттуу үйдүн 1 подъездинин жанында турабыз. Биз сиздерге көрсөтө турган батир 2 бөлмөлүү мына ушул подъездин 5 кабатында жайгашкан. Мен 5 кабатка көтөрүлүп чыктым. Мына ушул маңдайдагы эшик ачылып турган батир. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеже 2 бөлмөлүү деген батириңиз ушул, э? Бирок сиз 3 бөлмөлүү кылып жасап алгансыздар. Ооба. Жакшы. Бул жери мына киргенде бут чечүүчү жайы, прихожка.
Көрүп турасыздар. 105 сериядагы үйдүн 2 бөлмөлүү батири, бирок 3 бөлмөлүү болуп өзгөртүлүп жасалган. Бул жер мурда план боюнча кухня болгон, бирок азыр спальня кылып алыптырсыздар. Бирок бул эшиктин үстүндө мындай тектечеси бар. Бул жер кладовка. Спальняга кирип баратабыз. Бул жер спальня. Негизи бул жер кухня болгон убагында. Абойлорду жакшы жабыштырып коюптур. Евро ремонт экен, караңыздар. Пластик терезелери бар экен. Чакан спальня бөлмөсү. Жылуу экен, Ал эми спальня бөлмөнүн жанында бул жагында, сол жагында даараткана бар. Даараткананын дагы ремонту жакшы экен. Ал эми оңго бурулуп кире турган болсок, биз залга киребиз. Бул жер дагы бир зал, же болбосо азыр детский катары пландалып каралган, бирок бул жери өзгөчө экендиги мен көрсөтүп коеюн. Аркасы бар экен, караңыздар. Бул ремонтту өзүңүздөр жасагансыздарбы же мурда эле бар беле? Өзүбүз жасаганбыз. Өзүңүздөр жасаган экенсиздер да? Кайсы бир жылдары экендиги мен эстей албайм. Бир 4-5 жыл мурда мына ушундай үйдүн ичине арка кылып жасоо бир мода болду эле. Негизи бул өзүнүн модалыгын азыр жогото элек, дагы эле арканын таасири күч. Азыр балдарыңыз ушул жердеби? Детский бөлмөсү экен, же болбосо зал деп койсо деле болот. Негизи бул жерде эгерде бул бөлмөдөн сиздер түз чыга турган болсоңуздар, бул жак кухня, негизи балконду кухня катары өзгөртүп жасап коюптур. Бул жерге кичине ремонт талап кылынат экен, ачыгын айтыш керек. Бир аз косметический ремонт кылып койсоңуздар, эгерде кааласаңыздар, акчаңыздар жетсе, кафелин алмаштырып койсоңуздар, өтө сонун болот. Ысык суу, муздак суу, идиш жууганга баары бар. Суулары. Бул жерде газ барбы, жокпу негизи? Газ бар. Жакшы экен да. Газ бар экендиги өтө кубанычтуу. Электричество бар, бардык шарт бар экен. Суу бар, Аристон бар. Аристон бар, баары бар. Мына караңыздар, биз экинчи бөлмөнү кухня менен толук көрүп чыктык. Бул жагына бир аз орундук бар экен. Атайын шкафтар дагы коюлуптур. Мебелден эмне калат, эмнени алып кетесиз же? Мебелден келгенде келишип алабыз. Келишип аласыз, Абдан жакшы. Ал эми ушул бөлмөдөн сол жака бурула турган болсок, бул жер душевая. Бул жерге дагы бир аз косметический ремонт талап кылынат экен. Аристон канча литр? 50 литр экен, Душ, раковина ушул жакта. Душевая, санузел. Ал эми оң жакка кире турган болсок, бул жер мейманкана, зал болуп саналат. Узун туурасы бул бөлмөнүн менимче туурасы 4 метр, узуну 6 метр экен, 24 метр квадрат келген зал бөлмөсү. Бул жерде буюрса сиздер конокторду тососуздар, майрамдарды белгилейсиздер, кудаларды ушул жерде коноктоп узатасыздар. Мына ушундай, эгерде сиздер көрүп чыккан болсоңуздар, мындан кийинки маалыматтарга көңүл бөлүп туруңуздар. Эже айтсаңыз, бул үйдү, батирди эмне үчүн сатып атасыздар? Тем более магазинди кошо сатып атат экенсиз да? Даяр бизнести. Эмне план кылып атасыз? Оштук болоюн деп атасызбы? Оштук болоюн деп атыптыр. Ошко көчүп жатыптыр эжебиз. Буюрса, Кудайым тилегиңизди орундатсын. Үйдүн баасын канча дейсиз эми? 22 000 доллар. 22 000 доллар магазинди кошуп айтып атасызбы же? Магазин менен үйдү кошуп. Магазин менен үйдү кошуп айтып жатасыз. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, бул батирдин баасы 22 000 долларга бааланып жатат. Болгондо дагы 3 бөлмөлүү батир магазини менен, даяр бизнеси менен 22 000 долларга сиздер сатып алсаңыздар болот. Бир аз түшүп бересизби? Кыргызча кылып. Ооба, түшүп беребиз. Түшүп берет экен. Суу маселесин тактап айтып коелучу эже. Суу бул жерде тынымсыз чыгабы? Кышын жазын чыгат. Суудан проблема болбойт. Свет көп өчпөйбү? Свет өчпөйт. Көрөккө. Абдан жакшы. Тем более акиматтын аркасындагы дом экен, бул жерде вообще түнү күнү свет дагы, суу дагы өчпөсө керек. Документтер кандай? Жакшы документтери бар, даяр. Эми биз дагы бир нерсени белгилеп айтып коюшубуз керек да эже. Бул жерге кайсы объекттер жакын жайгашкан? Мисалы мектеп, садик, мечит дегендей. Лел мектеп, Манас мектеп, Жеңиш садик, базар,
Акимият, налоговый, больница, больница, Кубаныч ресторан, Кубаныч ресторан, площадь. площадь, темир жол бар да бар. баары жакын жайгашкан. Ортодо. Эң жакшы жери балдардын ойногонуна площадь жакын жайгашкандыгы жакшы экен. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып айланышыңыздар. 0557 79 47 78. Мына ушул номерге чалсаңыздар WhatsApp иштейт. Ал эми экинчи номер бар 0555 16 54 94 номерлерине чалып байланышсаңыздар. Эжем күнү түнү жооп берүүгө даяр, үйдү сатканга даяр. Эгерде акчаңыздар жетсе, сиздер алып ушул үйдүн тургуну, үй ээси болуңуздар. Ал эми эжем планын ишке ашырып, Ошко эртерээк көчүп барып, Ошто тиричилигин улантып, бизнесин дагы уланта берсин. Биз анда сиздер менен кош айтышабыз. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биз сиздерге бул чыгарылышта Тез кабар каналынан Оштун Кара Суу шаарындагы центрде жайгашкан 3 бөлмөлүү батирди магазини менен көрсөттүк. Эгерде жаккан болсо, алыңыздар, чалыңыздар, келип ушул жерде жашаңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгерде Тез кабарды издеген болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерине чалыңыздар.